Кечээ эле Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан парламенттик шайлоо 20 декабрда өтөт деп жарыялаган. Бүгүн ал пландалган күндө Жогорку Кең чакырылышынын депутаттарына кайрадан шайлоо өткөрүү күмөн болуп калды. Себеби эл өкүлдөрүнүн тобу конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгын айтышып, кайра шайлоону өлкөнүн башкы документинин жаңы редакциясы кабыл алынгандан кийин болушу керектигин билдиришти. Юристтер мындай билдирүүлөрдү кыргызстандыктардын укугун одоно бузуу деп эсептешет. Ряд таких политических решений, которые Бул сыяктуу бир катар саясий чечимдер эл эмне үчүн аянтка чыгып нааразычылыгын билдирген деген суроону жаратып жатат. Эл элдин үнүн уктуруу үчүн чыккан. Алар таза шайлоо, кайрадан шайлоо өткөрүү керектигин айтып чыгышкан. Эгер парламенттик шайлоону токтотуп баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү күчүнө кирсе, өлкө эң кеминде 4 айдан жарым жылга чейин туруксуз абалда калат. Себеби учурда убактылуу өкмөт ийим кимге толук баш ээрин билбейт. Башчылар улам алмашып жатат. Мындай турбуленттүүлүктө бул чоң риск. Биз жакында Кытайга карызды беришибиз керек. Экономикабыз ыйлатарлык абалда. Өлкөнү мындай абалда таштабашыбыз керек. У нас долги через 73 дня придут, да? Ну, то есть Китаю мы должны осуществлять возврат. Конституция негизинен жалпы мамлекеттин жашоосу үчүн башкы көрсөтмө болуп саналат. Адвокаттардын айтымында депутаттар элдин пикири менен эсептешпей документке өз алдынча өзгөртүү киргизүүгө укугу жок. Шашылыштык бул жерде да мыкты жардамчы эмес. Мы не говорим о том, что конституционная реформа не должна быть. Пусть будет. Биз конституциялык реформа болбосун деген жокпуз. Болсун, бирок президенттик шайлоону жылдыралы. Алгач өлкөнү стабилдүүлүккө алып келип алалы. Ал үчүн биринчи Жогорку Кеңешке шайлоо өткөрүп, эл өкүлдөрүн дайындап, анан туруктуу өкмөт түзүп, баары ордоруна келип алсын. Анан шашпай жаңы жылдан кийин жаңы конституциялык долбоорду карап, аны коомдук уктурууга коелу. Обсуждение не за какие-то 2-3 месяца, пусть по полгода. Учурдагы конституцияны өзгөртүү жана шайлоону кийинкиге калтыруу ниети жөнүндө билдирүүлөр учурдагы Боршайкомду таратуу керек деген чакырыктар менен коштолууда. Ал эми БШКны таратуу добуш берүү күнүн жылдырууга чоң негиз болушу толук мүмкүн. Вот тут я начинаю понимать, что возможно какая-то игра есть на то, чтобы Бул жерде мындай болушу мүмкүн. Алгач БШКнын комиссиялык мүчөсүн таратуу керек болуп жатат. Бирок эгер ошондой болсо легитимсиз болот. Ушундай шартта таркатып жаңы состав келе турган болсо, ал да легитимсиз. Себеби бизди легитимсиз түрдө таратышат. Анда шайлоо да легитимсиз. разогнать, в таких условиях, если придет новый состав ЦИК, он уже нелегитимный. Жараксыз деп табылган акыркы шайлоодо БШК көптөгөн мыйзам бузууларды каттаган. Укук коргоо органдары алар жөнүндө билишкен. Тактап айтканда Ички министрлигине 183 материал келип түшкөн. Бирок аларга чара көрүшкөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы менен Ички министрлигинин ортосунда өз ара аракеттенүү жолго коюлабы же жокпу азырынча белгисиз. Анда да түшүнүксүз жагдай Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрү суракка чакырылганда жаралды. Повесточку они все-таки принесли. Большинство вручили под роспись. Бизге чакыруу кагаз келди. Жумуштан кийин 18:30га чакырышты. Бул повестканын келишинин өзүнчө бир цирк. Себеби бизге аны алып келүүгө суракка чакыртууга эч кандай негиз жок. Биз эмнеге баарыбыз барышыбыз керек экенин кызыгып көрдүк. Бул учурда ИИМде 5 октябрда тополон кылгандар суракка чакыртылып жатат. Эми кандай түшүнүш керек? Менин аянтта ташалып алып чуркап жүргөнүмдү элестетип атасыздарбы? Же кесиптештеримди ак үйдү басып алып өрттөп жатканын? Болбойт да. Допрашиваться о событиях. Шайлоо боюнча эксперттер Борбордук шайлоо комиссиясына болгон мындай таасирди кысым көрсөтүү аракетинен башка нерсе эмес деп эсептешет. На период проведения выборов недопустимо. Шайлоо өткөрүү маалында БШКнын комиссиясынын мүчөлөрүнүн составын өзгөртүүгө болбойт. Ананда кандайдыр бир жоопкерчиликке тартуу аракеттери көрүлбөшү керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Жаңылышпасам, бул 106-беренеде жазылган. Баш мыйзамда дагы кылмыш кодексинде да тескерисинче БШКнын мүчөлөрүнө басым көргөзүп жаткандарды жоопкерчиликке тартуу каралган. Парламентке кайрадан шайлануу күнү күмөндүү болгонуна карабастан бир күндүн ичинде эле 5 партия буга катышуу ниетин тастыктады. Алина Бактыбекова, Айза Камчыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.